Бүгүнкү биздин коноктор студиябызга келип кошулду. Мыкты вайнерлердин катарын толуктап келген кыргыз тамашасынын авторлору дейбиз. Нурбек Юлдашев акебиз жана ошондой эле Айгерим Сатарова эжекелерибиз бүгүн биздин студиябызда. Ассаламу алейкум. Саламатсыздар урматтуу күлкү көрмандары, Марва телеканалынын көрүүчүлөрү деп койсок да болот. Биздин студиябызга алгачкы ирет келип Алгачкы ирет келип атабыз, аябай жакшы экен. Аябай уютно деп коет го, эмне деп коет кыргызчасы. Уютно, аябай жылуу. Ойлой кыргызча сүйлөшсүң. Азыр кое туруп орусчам түгөнсүн биринчи. Эң алгачкы эле сурообуз, таңды кандай тазасыздар? Молодчик, берчи. Аябай жакшы, таңды эртең менен эрте туруп тоскондордун катарына киребиз. Таң атпай турасыз. Таң атпай туруп таң тоскондордун катарына киребиз. Ой. Ошол. Сиз Айгерим? Мен таң атпай 12-де турам. Кээде уктап калганда түнкү саат 11-12-лерде. Айгерим мага окшош экен, ошон үчүн дагы жакын отуруп калдым. Анан Айгерим эжеге суроо бергим келип атат. Чай койчу, чай деген. Чай койчу, чай берчи, чай алып кел, Чай деген мындай аябай каардуу апалардын, жеңелердин ролун аткарасыз. Жашоодо да ушундайсызбы? Мындай башкаларга окшоп, башка темалар жөнүндө сурсак болбойбу? Жок, мен өзүм баягы эме деп баягы камеранын алдындагы тажрыйбамдан кийин байкап калдым. Негизи камера өзү баягы сырдуу нерсе экен да. Мисалы Нурбек байкенин жанында турам, жаным, урушам, анан бүткөндөн кийин эле баягы Айгерим жаксыбыз. Мына сага прак. Нурбек байке чын эле айттым. Не дейин? Толук чын эле. Даже коркот го дейм. Туура, негизи Айгерим негизи эле ошол жашоодо токтоо мүнөз, мындай тартынчаак, аябай мындай жанын жеген кыздардын катарын толуктабайт. Токтоо кыз эле, бирок камеранын алдына келгенде любой айтылган образды мындай жарата алат да оңой эле. Алгач министрдин кызынын махабаттуу кино тасмасынан кийин сиздин атыңыз коомчулукка көпчүлүк жайыла баштаган. Андан кийин эмне кылып жүрдүңүз, кайда жүрдүңүз, анан бул идея каяктан келди? Ушул туурасында келди, андан кийин Рахмат. Негизи мен өзү кесибим боюнча актёрмун. Айгерим экөөбүз бир агайдан, бир мугалимден сабак алганбыз. Анан буга чейин кинолордо ошол сиз айтып өткөн тасмаларда мен студент кезимде тартылып калгам. Ошондон кийин атым тааныла баштады окшойт. Андан кийин бул күлкү жанрына мен мектеп бала кезден эле жакын болчумун да. Мектепте жүргөндө эле күлдүрүп, интермедиа ойноп дегендей. Окууну бүткөндөн кийин анан көп жылдар бою бир телеканалда биз ушундай тамашалуу эфирлерди жаратып жасап калдык. 2010-2011ден баштап ушул идея келип, бул элди күлкү жак менен тарбиялаганга болот экенин түшүнүп калдык да. Түшүндүңүздөр. Анан ушул негизи эле идея каяктан келет? Идеяны каяктан аласыздар? Анан бул видеолор менен, бул тамашалар менен элге эмнени берейин деп жатасыздар? Негизи идеяны биз ар кандай интернеттен издейбиз, өзүбүз чогуу отуруп чыгарабыз, элдерден, WhatsApp'тан келип калат, досторубуз жөнөтөт, мондай идея деп. Башка жактардан алып, мынтип өзүбүзгө оодарып, мындай карасак биздин менталитетке ылайыктуу сонун тамаша болуп калат да. Анан биздин максат биринчиден элдин уртуна жылмаюу тартылуу. Күлкү бул ден соолуктун мүлкү деп коет. Экинчиден болсо ошол элди, коомду жакшы жака мындай жат көрүнүштөрдү күлкү аркылуу элге тартууласак, мүмкүн эл дагы кичине тарбиялабы деген максат эле. Анан дагы кызыктуусу, сиздерде мисалы күн сайын видеолор чыгып турат, Анан ошондо башкы ролдо экөөңүздөр эле. Ар дайым экөөңүздөр. Азырынча деп коелу. Айгерим эже дагы алмашпайт, сиз дагы алмашпайт. Анан көпчүлүгү сиздерди түгөй катары билишет да. Анан эмне үчүн алмашпайт? Рахмат, негизи алмаштырып дагы ойноп жүрөбүз. Тамашаларды алмаштырып дагы мен башка кыздар менен дагы ойноп, Айгерим башка кыздар, жигиттер менен эле ойноп жүрөт. Бирок билбейм, негедир партнер деп коет да, негизи экранда болобу, театрда болобу, партнер жакшы болсо
элге жеткиликтүү тамаша, элге жеткиликтүү чыгарма болот да. Ошон үчүн экөөбүз эле болуп турайлы. Буюрса дагы келечекте пландар бар. Дагы жаш үчүнчүсү да болуп калышы мүмкүн. Буюрса пландар бар, дагы жаштарды дагы алып жаңы жүздөрдү алып чыкканга аракет кылабыз. Айгерим эже, сиз тамаша жаатына эмнеси менен кызыктырды сизге тамаша жаат? Эмне үчүн да ушул жаатка келип калдыңыз? Негизи тамаша жаат деле эмес, өзү кандай десем, камерага чыгуу же ушундай роликтерге тартылуу, кинолорго тартылуу максатым болчу. Анан мен башынан Нурбек байке сунуштаганда бул жөнүндө менин маалыматым жок болчу. Анан тартылат экенбиз десе деле анчалык маани бербей келе болгон болчу. Анан бара көрсөм анан эмесин түшүнүп, анан багытын биле алгандан кийин максаттарым өзгөрдү. Азыр эми мурда башкача ойлончумун, азыр эми бир аз түшүнүгүм башкача болуп калды. Элге күлкү тартылоо артында мен өзүм дагы турмуштан чоң сабак алып атам. Негизи эле үй бүлө жөнүндө болот сиздердин тамашаңыздар. Кийинчерээк бара үй бүлөдөн сырткары дагы сценарийлер болушу мүмкүнбү? Негизи биз үй бүлөлүк тамаша элдин жүрөгүнө жакын экен да. Себеби жанагы каалайсыңбы, каалабайсыңбы, баары бир бүт эркек дагы аял дагы бир күнү үй бүлөлүү болот экен да, Кудай буйрсачы. Бирок ошол тема ошол кишилерге жакын болот экен. Анан ошонун себебинен го дейм, биз үй бүлөнүн ортосундагы тамашаларды кичине көбүрөөк жасап атабыз. Анан элге ошондой тамашалар көбүрөөк жакын болуп атат да. Андан сырткары биз дагы башка жанрда дагы тамашаларды ойнойбуз. Мисалы милиция болуп, Эмне? же болбосо врач болуп, Жок, болбойт байке. мугалим. Так, Саматова. Экзаменге даярсыңбы? Могу ар кандай. Бирок биз көбүнчөсү ошол үй бүлөлүк тамашалар көбүрөөк өтүп атат да элдерге. Көбүнчөсү үй бүлөлүк. Ал эми мындай тартуу иштери аябагандай кызык болот эмеспи негизи? Анан ошол учурда бир кызыктуу окуялардан деле айта кетесиздер. Начали. Не болду сага? Сүйсөң, мени бул жашоодон да жакшы көрөм да айтчы гана айтчы. Болбойт экен мына. Айгерим. Өрүк барбы? Эми айтып коюн Нурбек, сен мени ушинтип басынтып мага кыйын боло берип турган болсоңчу айтып коюн. Мен жанагы эме курстарга барам. Дечиле, Неле? Эмичи Нурбек айтып коюн. Мен мага дагы бир жолу басынтып, мага дагы бир жолу кыйын болчу болсоңчу, мен Ошо жерден чыккан жерден. Сен айтчы. Кадр сыртында негизи өзүм күлкүчү адам. Эл күлбөсө деле өзүм күлөрүм. Анан менин айымдан күлгөнүмдү токтото албаган айымдан сөмкалар токтоткон учурлар көп болот. Билдирбей турам. Айтпайсың десе уже кызыгын жоготуп койгонмо. Ар кандай болуп калат. Кээде мисалы эми съемка баштайык десек, экинчи этажда стройка болуп аткан болот. Анан айла жок күтүп отурасың. Эми съемка баштасак кайра башталат, токтосок токтоп калат. Мындай учурлар көп болот. Тамашаларыңыздарды көбүнчө кайсыл жакка алыш керек элдер? Негизи биз YouTube каналында биз азыр активдүү иштеп атабыз. YouTube каналында ошол эле Facebook'тан, Instagram'дан деле көрсө болот. Биз күн сайын киргизип турабыз да. Анан Нурбек байке, сценарий боюнча ким сиз өзүңүз эле жазасыз, өзүңүз режиссерлук да кыласыз, же болбосо мүмкүн сунуш пикирлер болсо элден да кабыл аласыздар, бул жаатында кандай? Ооба, биз негизи көбүнчө эле айтып атпаймынбы, интернет булактарынан алабыз, анан өзүбүз да жазабыз. Мисалы биз кээ бир тамашаларды ойноп койсок, элдерде мындай комментарийлер жүрөт, бул өзбектердин тамашасы экен го, анан казактардын тамашасы экен го. Ушундай сын пикирлер айтылат да. Мен ойлойм, эмнеге биз кыргыздар тартпашыбыз керек? Бул тамаша, тарбиялык мааниси бар нерселерди эле биз өзүбүзгө которуп элге берсек болот деген ойдобуз да. Жантан бери байкасам, менин кесиптешим Жаркынай сиздердин идеяны кайдан аласыңар, мына ушул нерсеге кызыгып жатат да. Азыр бир идея алып туруп, менин кесиптешим Жаркынайды кыска тамашалап коебуз. Кудай буйрса Жаркынайды эле турмуш жолуна аттанып, үй бүлөлүү болот деген ойдобуз, ниеттебиз деп коелу. Анан үй бүлөлүү болуп кала турган болсо, кээде ар кандай аялдар болот, ар кандай келинчектер болот. Ошонун бирөөнү ойноп берели биз азырчы. Мисалы, мен жумуштан келдим деп коелу да.
жумуштан келдим. Чарчадым. Кийин чарчап келгем. Келинчегим үйдө отурат. Ох, Айгерим. Мен жумуштан келгенде мына мол топумду көрдүңбү? Бул оң жакка карап кала турган болсо, менин маанайым жакшы болот. А эгерде могул жакка карап, сол тарапка карап кала турган болсо, анда менин маанайым жок болот. Анда мага жолобой эле кой, түшүндүңбү? Мени коркутуу экен. Эгер сен жумуштан келгенде мен эки кол могу жеримде отурган болсочу, мага уруу ойноп сен шапкан кайгында экен. Тамаша, ал жеринде болбой эле койсуң, тамаша. Ушундай. Ушуна күлүп коюш керек, кичинечи. Деп коюш керек. Бүтөлөк кона алды. Негедир удан менен калды. Ооба, негизи кыска да, ушундай кыска тамаша. Азыркы учурдагы вайнерлер көп, Инстаграмда, Ютубда, Фейсбукта, ар кайсы соц тармактарда. Аларга көз караштарыңыздар кандай? Мындай да. Ар кандай. Негизи туура бардык эле ар бир адам өзү таланттуу да. Азаматтар алар деле жасап атат. Биздики негизи мындай профессионалдуу көз караш менен караганда бул вайн болбой калат. Биздики скетч шоу деп коет, жана орустардын жана 6 кадров деген сыяктуу профессионалдуу образ бар, костюмдар бар, свет коюлган, картина коюлган, сценарий жазылган. А вайн деп көбүнчө мындай кол телефон менен деле мындай тамаша тапса, актуалдуу нерсени тартып кете берет да. Биздики алардан кичине айырмаланып, бул скетч деп аталат. Мындайча айтканда бир кинонун эле бир үзүндүсү да, бир окуя. Тиги сен уктап атканда Максат байке бир жолу гол деп бир жолу кыйкырган. Анан бир топтон кийин бир эки жолу көк мээлер деп кыйкырды да. Чото ойлоп койдум, эки бир болгон окшойт деп. Сен билесиң, сен. Биз сиздерди көргөндө эле тамашаны элестетебиз. Юмор, күлкү, шаң, маанай. Анан жашоодо негизи кандай адамсыздар? Көп күлгөн адамдын жанында жакшы мамиле кыл, себеби ал эч ким жок жерде элек деген бир фраза бар. Ошол сөздөн баштагым келип атат. Нурбек байке бул мен айткан жогоруда айтып өткөндөй эле камеранын алдында эле күлкүмүштү. Мындай да өтө олуттуу мындай эмеси бар. Ушундай жинетип, кечигип калам, же кээде уктап калам. Баягы айтылган убакта бара албай калсам, эмне жоксуң? Жакшы жактарын билем, а жаман жактары өзү да кечиген. Өзү кечигип келип, сен эмне кечигип атасың деп ушундай. Биз ойлоп атпайбызбы, негизи эле сиз эле уруша берет экенсиз деп. Камерадан кийин тескерисинче болот. Камерага чейин, камерадан кийин тескерисинчеси болот деп кой. Ошол сапаттан улай Нурбек байке суроо заткым келип атат. Дал ушул тамаша жаатынан тышкары жеке жашооңузда бир келечектеги жашооңузду кандай элестетесиз? Келечекте жашоомду негизи ушу кыска тамаша деген эми кичине бренд болуп келатпайбы? Муну чоңойтуп, бизден кийинки өсүп келаткан жаштарды да максаттары, өсүп келаткан жаштарды дагы өзүбүздөй Айгеримдей болгон, бизге окшогон балдар кыздарды тарбиялап элге алып чыгуу максат эле ошол, коомду жакшы жолго багыттоо эле. Анда дагы бир жолу эскертели, биздин түшүнбөй калган телекөрүүчүлөргө сиздердин тамашаларыңыздарды эл каяктан көрө алат, анан дагы мындан ары дагы кандай ийгиликтерди базада ушул туурасында кичине токтололу дагы эфирибизди жыйынтыктайлы. Күлкү бул ден соолуктун мүлкү деп бекеринен айтылган эмес, бул күлүп жүргөн адам оорубайт экен, анан ден соолугу чың болот экен. Ошон үчүн ар дайым уртуңуздардан жылмаюу кетпесин. Күндө кирип күлүп турам десеңиздер, анда биздин YouTube каналына кирип Нурбек Юлдашев деп жазып, же кыска тамаша деп жазып кирип көрсөңүздөр болот. Эфириңиздер үчүн рахмат. Буюрса дагы келип турабыз, чакырып турсаңыздар. Эң негизгиси биздин багыт эмне жөнүндө жана кийинки муундарга кандай таасирлүү роликтерди чыгарып атканыңызды ачык айгинелеп айтып бергениңиздерге рахмат. Ошого жол ачып бергениңиздерге рахмат. Сиздердин каналыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Өсүп өнүгөрүңүздөр. Сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздер илгерилей берсин, дагы бизге окшогон эл адамдарын эл менен байланыштырып көпүрө болуп жүрө бериңиздер. Телеканалыңыздар өнүгүп өсө берсин демекчибиз. Чоң рахмат айталы, элдин жан дүйнөсүнө азык болгон тамашаларды чыгарып жүрө бериңиздер. Сиздерден Аллах ыраазы болсун дейли. Мен да кыска эле бир сөз айтайын. Сиздей адамдар көбөйө берсин.